3 жыл мурун туура тамактануу программасы боюнча кыргыз тоокторду алдым эле 15 баш. Андан кийин ал 15 баш тоокту мен 40ка жеткирдим кийинки жылы. Андан кийинки жылда 40ка жеткирдим. Былтыр тоокторуман бир жумуртка алып 500дөй жумуртка тараттым. Мугалимдерге саттым 12 сомдон. Көбүнчө ошо мугалимдер алып атышты. 30 жүжүм бар, инкубациядан алып үстүнө кошоюн деген оюм бар. Бирок ал тооктор, мак тооктор жумуртка багытында тооктор. Азыр кымбатчылык ушундай желкеден алып турган убакта кичине жумуртка сатайын деген оюм бар. Тоокторду бир сойгондо бир 5-6дан союп, Бишкекте 2 студентим бар. Студент кыздарыма жөнөтөм, банкага жабып жөнөтөм, мындай сыртынан кайнатып банкага жабам. Тушонкага окшотуп. Убакта ошол Кытайдан келип атат, башка жактан келип атат, акарачкалар, тооктор, жумурткалар, андан көрү өзүң колуң менен өстүрүп, бала чакаңа берсең, тууган туушкандарыңа берсең, туура тамактануу программасына кирип кетет. Магазинден сатып алгандан көрү бүт нерсе өзүбүздөн чыгат, таза. Өзүң колуң менен таза жемдерди берип чоңойтосуң, багасың, тоок, жумуртка менен таза продукция менен камсыз кылабыз деген ойдо алар да мени көрүп өздөрү ушу көйүтүп атышат.